Социалдык жакта маанилүү товарлардын катарына кирген көмүрдүн баасы бул жылы да кымбат болууда. Баткен шаарында сүлүктүү көмүрү сапатына жараша 10 сомдон ашты. Баанын жогорулашына атайын кызматтардын адистери Казакстандан ташылып келинген көмүрдүн көлөмү аз болгондугу менен байланыштырышат. Ал эми Баткен облусундагы кара алтындын баасына Тажикстанга көп көлөмдө сатылып жаткандыгы себеп болгон. Казакстан менен көмүрдүн баягы немелери бизге келбей жаткандыктан бул бир эле биздин аймакта Баткен областы эмес, бул ушул түндүк жакта дагы баа көтөрүлгөн, Ошто көтөрүлгөн, ошондой эле бул жакта бизге негизден Баткен областыга таасир кылганы ошол Тажикстанга биздин көмүрлөр көп кетип жаткандыгы да. Эми көмүрдүн баасы өкмөттүн 745-токтомуна ылайык арзандайт. Бул багытта облустук монополияга каршы жөнгө салуу бөлүмүнүн кызматкерлери 22 көмүр шахталарына бирдей баа коюшту. Сүлүктүү шаарындагы 19 шахтада сатылуучу жогорку сапаттагы көмүрдүн дүң баасы 3700 сомдон 5400 сомго чейин сатылууга тийиш. Ага ылайык облус аймагындагы район шаарларда да баа төмөндөдү. Сүлүктүүдөн чыккан БК маркасындагы көмүр Баткен районунда жана Баткен шаарында 8 сомдон ашылбай сатылыш керек. Эгерде кимде-ким ушул баадан ашык сатса, мыйзам чегинде штрафтар белгиленет. Ал эми Кадамжай районунда, Кадамжай район аймагында жана Кадамжай шаарында сүлүктүүнүн БК маркасындагы көмүрү 8,5 тоннадан ашпаш керек. Кызылка да ошондой 8,5 тонна ашпаш керек. Бирок бул баада карапайым элдин капчыгына туура келбестигин керектөөчүлөр билдиришет. Анткени өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу дагы деле Баткенде көмүрдүн баасы кымбат бойдон калууда. 8 сомдон алганыбыз кымбат болуп атат да. Бул Баткенден келип, жол кира кылып, Бозадыр айылына, анан Картыкой айылдарына алгандан бөжөй бар, алып баргылчак 10 сом, 12 сомго эле туура келип калат. Ошондуктан эми ушул 8 сом эмес, 6 сомдон болгондо, 6 сом 50 тыйындан болгондо эми жакшы эле болот да. 8 сом кымбат да эми элге. Şu karapayım kırka kıyın ele olup da değil mi? Kişinin arzan tatlıgana жақсы olup da. Көмүрдүн баасы 90 күн аралыгында көрсөтүлгөн баадан ашып кетсе, сатуучуларга айып пул салынат. Баткен шаарындагы көмүр сатуучулар шахтадагы бааны көзөмөлдөсө эле арзан сатышаарын айтышууда. Көмүрдү жеринен 7,5 сомдон сатып алып, бардык чыгымдары менен 2 сомго чейин үстүнө кошуп сатышууда. Биз арзан баадасак, арзан сатабыз. Биз ашыкча эч жерде кымбат коюп 5 сомдон пайда көргөн жерибиз жок. Азыр бизди коркутуп кетип атат, 8 сомдон сатасыңар деп. Biz 8 сомдон сата албайбыз, себеби аерден 7 сом 50 тыйындан алабыз. Аерден бааны түшүрүп берсин, биз сатабыз. Мүмкүн болсо бизди азыр коркутуп биз штраф сала турганбыз, биз чыкпай коебуз ошол. Башка айлабыз жок да. Өзүбүз репортер алып келип 3000 сом пайда көрсөк, биз 30 000 штраф төлөй албайбыз да. Баткен облусунда кара алтынды керектөөнүн 1 жылдык өлчөмү 57 000 тоннаны түзөт. Мындан сырткары Тажикстанга көп өлчөмдө сатылып жаткандыгынан сүлүктүүдөгү көмүр шахталарында баа туруксуз. Сыртка сатылган бааны тиешелүү кызматтар көзөмөлдөй алышпайт. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.